Сөз Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Айда Канчыбек. Албетте мен эми экономика боюнча эксперт эмесмин. Бирок өзүмдүн пикиримди айтайын да. Кеп коммерциялык банктарга берген жеңилдикте эмес, кеп резиденттерге берген жеңилдикте эмес, кеп кирешеден түшпөй калган каражатта эмес, кеп мамлекеттин же болбосо өкмөттүн бюджетине түшпөй калган каражат болот атпайбы? Ана кантип өкмөт ушул жерде көзүңөр жылтыратып отурасыңар, макулдук берип коюп. Ана салык кызматы айттыңыз, 71 миллион сом түшпөй калат бир банктан депчи. Зиядин Исламович айтып атат, 2 миллиард сомго жакын бюджетке тартыштык болот деп. Өткөндө биз карантин убагында кезек сессияга чакырып, колу бутубузду бууп, мыйзамды кабыл алдыргансыңар. Өкмөт өзү 6 фракциянын атамандарына кат жазып, 3 окууда кабыл алып бергиле. Азык-түлүк коопсуздугу деген. Эмне болду? Президент колу койбой айдап жиберди. Жатат азыр. Анда эмнеге чыгардыңар барын? Өкмөт ошондо да башыңарды салып отургансыңар. Унчуга албай. Кыйкырганбыз ошондо жерде депутаттар. Лобби болчу ошондо. Бирөөлөрдүн хоббиси болчу. Азыр дагы каражат түшпөй калып десе, силер отурасыңар. Элди бар карантинде камалып атпайбы? Алардыкын кечкен жок, жылдырган жок да. Азыр эл эмне деп ойлойт? Булардын байларын отуруп алып, банкирлер отуруп алып, өздөрүнүн ылайыктуу эле мыйзамды өткөрүп атат, өлүп талып, мөөнөттүн аягында дейт да. Ушундай пикир кетет азыр. Айтпады азыр эле социалдык тармакта жазып чыгат. Айтыңызчы, экономика министри. Барбы? Өзүңөрдүн пикириңерди. Керекпи ушул мыйзам? Керт башыңан жооп бересиңерби? Эгер эртең президент кол койбой койсо. Рыскелди Чыныбекович, бул жерде мындай тактап кетиш керек да, эч кандай баягы эгерде банктардын таза пайдасын дивиденд катары ошол учредительдерге бөлүштүргөн убакта бул өзгөрүү киреби, кирбейби, мыйзам чегинде алар 10% налог на доход резидент төлөйт. Бул өзгөрүү киргенде деле. Бул өзгөрүү эгерде банк таза пайдасы бөлүштүрүлбөй калган акчанын баарын уставдык капиталга которсо, ошондо төлөнбөй атат. Ал акча ошол банктын өзүндө эле калат, уставный капитал катары калат деп. Биз ошону өкмөт колдоп бергенбиз. Сиз мага айлантып аныктап салык. Сиз айтыңызчы. Рыскелди Чыныбекович, мыйзамдын долбоорунун биринчи редакциясы ошо мыйзам жарыялангандан кийин 10 күндөн кийин күчүнө кирет деген да. Анан өкмөттүн оң корутундусу чыккан, бирок комитеттерде каралганда 2015 жылдан күчүнө кирет деп кирди да. Буга биз каршы болгонбуз салык кызматы. Бул комитеттерде биз каршы пикирди айтканбыз салык кызматы. Анткени бизде ошо доначислениянын суммалары бар да, ошо 75. Каршы пикириңерди кат жүзүндө бердиңерби? Жооп берген жок. Каршы пикириңиздерди кат жүзүндө бердиңиздер беле, берде жок болот го? Кат жүзүндө жок, бирок комитетте биз айтканбыз. Бул мыйзам эгер мындай боло турган болсо четке кагылыш керек да. Ошого чакырам.